Мыйзам бузуулар боюнча келип түшкөн арыздардын көпчүлүгү Чүй облусунун аймагында катталган. Учурда шайлоого аттанып жаткан 18 партия жана түрдүү партиялардын курамындагы 9 талапкерге эскертүү берилди. Бардык билдирүүлөр ыкчам чара көрүү координациялык топтордо каралууда. Анын ичинде чечим чыгарылган, төмөнкүдөй чечимдер чыгарылды. 3 талапкерлер боюнча каттоосу жокко чыгарылды. Бул Бишкек шаары боюнча болуп атат. Анын ичинде бир талапкердин каттоосу жокко чыгарылды. Ал Ак Бата партиясынан, 2 Эмгек саясий партиясынын талапкери боюнча ошондой эле каттоосу жокко чыгарылды. Бул Мамбетова Токтоналиева. Мыйзам чегинде бүт чаралар. Ички иштер министрлиги 121 даттануунун үстүнөн иликтөө иштерин жүргүзүүдө. Бардык мыйзам бузууларга ыкчам аракет кылынып, Борбордук шайлоо комиссиясы убагында чара көрүш үчүн тиешелүү мамлекеттик органдар менен тыгыз иштешип жатат. 191 берени боюнча шайлоо укуктарын жүзөгө ашырууга тоскоолдук боюнча 2 факт болду. Эң баштык боюнча 1 факт болду. Жана кызматтык абалына кыянаттык менен пайдалануу боюнча 1, шайлоочулардын добуштарын сатып алуу 14 факт болду. Уурдоо 2 болду, документтердин жасалмасы 2 факт. Өмүргө жана ден соолукка кооптуу зомбулук колдонуу менен коркутуу 2 факт болду, алдамчылык 4 факт. Шайлоо алдындагы үгүт процессинде мыйзамды сакталышын көзөмөл кылган ыкчам чара көрүү топтору ар бир аймактык шайлоо комитеттеринде уюштурулган. Анын курамына Ички иштер министрлиги жана Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин өкүлдөрү кирип, жарандардан келип түшкөн арыз даттанууларды кабыл алууда. Из 35 жалоб и заявлений на рассмотрение Бишкек шаары боюнча келип түшкөн 35 арыздын баары каралууда. Анын ичинде тиешелүү жоопкерчилик алгандар да бар. Бардык даттануулар телефон аркылуу, кат түрүндө жана социалдык тармактар аркылуу келип түшүүдө. Учурда бюллетендердин өз убагында жеткирилиши, техникалык мүчүлүштүктөр жана коомдук тартипти сактоо, укук коргоо органдары тарабынан көзөмөлдөнөт. Аны менен катар пандемия маалында санариптик нормаларды так сактоо талаптары да коюлган. Эскерте кетсек, 11 апрель күнү коомдук коопсуздукту 11 миңден ашык милиция кызматкерлери камсыздайт. Мындай сырткары жарандардын коопсуздугун камсыздоо максатында 6 миңден ашык элдик кошун ички иштер органдарынын кызматкерлерине көмөк көрсөтөт. Элиза Нурматова, Нуркамиль Асанов, Фалато 24.